Мени карылар үйүнө алып барып таштамак экен. Токтогул район ровдусуна арыз менен кайрылгам. Бардык жерге кирбеген жерим калбады. Мүмкүнчүлүгү чектелген жалгыз бой энемин, жалгыз бой эне болгондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген аутист балам бар. Ошого карабастан мен бир тууган агам Мунарбеков Мелис үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп мага анын аз келгенсип Токтогул районунун жакында сотунан выселенияга турак жайдан чыгарып салышты. Ушул боюнча 207 беренин негизинен арыз жазып мен кайрылгам. Бардык жердеги кайрылбаган жерим калган жок. Соцпомощторго кайрылып жардам сурадым. Эч кандай соцпомощтордон эч кандай жыйынтык чыкпады. Сиздерден өтүнөт элем, ушул бизге окшогон жалгыз бой энелердин укугу корголбой, каралбай, тепселенүүдө 207 беренин негизинен арыз жазып кайрылсам, бүгүнкү күнгө чейин арыз ушул бардык жерде ушул коррупциянын айынан ушул биздин үнүбүз президент Садыр Жапаровго жеткирип бериңиздерди өтүнөм. Чоң рахмат. Жалгыз бой энелердин укугун кордойбуз деп жана соттоп атабыз го. Көрдүңүз го? Алимент төлөбөйт деп туруп. Прокурор. Мен түшүндүрүп берип койсом. Кел, роуды. Не болду эле? Кыдырмаш, бул Мунарбекова Гүлзат деген өзүнүн бир тууган байкеси менен өзүнүн апасына арыз жазып атат. Экөө уруп койт деп. Бизге катталып, биринчи экспертизанын жыйынтыгы боюнча жеңил жаракат кеп келген. Ага макул болбой биз кошумча даярдаганбыз. Мен уктук, сиз бияктан жообун укпайсызбы? Андан кийин биз эки экспертиза чыккандан кийин биз комиссионко бергенбиз. Ага да макул болбой комплекснеге берип, майдын май менен келди. Корутундусу чыгарылып. Июндун 4-ндө биз 177 беренеси менен кылмыш иш козгодук. Ушулай менен соттун кароосуна өтөбүз биз. Тілек Адымович, рұқсат берсеңіз, мен түсіндірме беріп қойыншы. Бұл қызымыз өзінің кішкей баласын апасына қалтырып, опекунствоға қалтырып, өзі Қазақстан, Турцияда жүріп, 2 жыл болып тұр келгенде. Болып тұрсаңыз сен? Сіз ұғыңызшы, сұрағыңызды бердіңіздер. 2 жылдан кейін келіп, өзінің бір туған апасы, бір туған байкесі. Маселе емнеде болады, маселе үй талашта болады, ал жағында емес. Анан ошолор боюнча бир үйдө жашап жүрүп, муну ушу элдерде бир угуп алса жакшы болот эле, эмне үчүн эле ушул кыздыкы сүйрөсө туура болот. Коюп туруңузчу. Угуп турсаң эми. Угуп турбайсызбы, биякта мына кызматкерлер айтып атпайбы сиздин маселеңиз боюнча? Муну жакшы бир кичине бир уруксат берсеңиз, бир 5 мүнөт түшүндүрмө берип коюңчу. Эмне үчүн ушул кыз бүгүнкүгө чейин арызданып, баары коррупция, эч ким карабай атат, тигил бул деп аткан, бул жерде маселе бөлөктө. Маселе бөлөктө болот. Апасы, байкеси үчөө бир үйдө турушат. Анан ошол үйдөн ичинде ызычы болуп чыкканда апасын түртүп, байкесин түртүп, ушулар мени сабады, мага кордук көрсөттү. Сразу милицияга чалат, келгиле, мени уруп атат, сабап атат. Апасы бир тууган апасы. Анан ал ичи боюнча экспертиза назначение кылсак башында легкий деп чыкты. Кону менен макул болбой койду. Жок, меники андай болбойт. Назначение кылдык, комиссияны бүгүнкү күнү жыйынтыгы чыкты. Бирок бүгүнкү күнү бул кишинин апасы да ушу 70ке чыгып калган апа, ал киши да жүрөт. Күндө арыстанып, ыйлайт. Өзүмдүн бир тууган кызым, төрөгөн кызым мен үйдөн чыгаргысы келип атат. Байкеси келип ыйлайт, бир тууган байкеси. Бүгүнкү күнү апасы бөлөк үйдө турат, байкеси аялы менен бөлөк үйгө чакырдык. Айла жоктон чыгарып, охранный ордер берип, милициялар ушу бүгүнкү күнү карап отурат. Болду маселе ошондо эле. Үйдү сатышыр. Сат элек. Ошол боюнча максаты үйдү сатып, анан бул кайра ошо мен баламды лечение кылат элем, Турциябы, Казакстанга барып кылам деген ой менен өтөт. Мунун баарын ойду апасы менен байкеси бизге келип толук түшүндүрмө берип атат. Азыр апасы да келип бир түшүндүрмө берсе бөлөкчө болот, келген жок экен. Атак ою ушундай болду, бөлөк андай маселе жок бул кыздын. Мына апасы бар экен, ушуну угуп коюңуздарчы. Саламатсыздарбы, Тілек Кыдырмаевич? Угуп турсаң эми. Мен Гүлзат Мунарбекованын апасы болом. Токтогул районунун Кызыл Туу айылында жашайм мен. Бул кызым эч кимге баш бербейт. Өзүнүн каалаганын кылат. Эмне кылса ошону неме кылып, 6 айдан бери бизди үйдөн кагылжытып, балам экөөбүз ар кай жакта жүрөбүз, Тілек Кыдырмаевич. Мен көрүнгөн туугандарымдын үйүндө балам болсо кайын журтунда жашап атат. Үйгө барсак эле бул ызы чуу кылып айдап чыгат бизди. 6 айдан бери следствиядан немебиз чечилбейт.
Ушинтип эле же ишибиз жок, же ашыбыз жок эле ушунун ызы чуусу менен жүрүп калдык. Бунун максаты атасынан калган үйдү сатып, баласын алып Түркияга кетмек экен. Мен канча жолу түшүндүрүп айттым, канча кой кызым дедим, эч кандай эчтекеге келбей атат. Канча акча керек сага десем, 2,5 миллион дейт. 2,5 миллионду мен таап бере албайм. Бул ушундай ажаанданып, мен ушеке чыгып, мен сүйлөгөндөн деле мен өзүм чындыгында уялып атам мен. Менин кызым ушундай болуп, бизден талашып, ушинтип ызы чуу болуп жүргөнүнө ушуну жакшынакай карап чечип берсеңиздер. Мунун максаты үйдү сатып, мени бала чакам менен мени карылар үйүнө алып барып таштамак экен. Мени выселение болгон, выселениеда да мен ушинтип эчтекеге неме кылбай ушундай ызы чуу кылат да. Мен үйгө барбай көргөн жекте жүрөм азырчы. Эмне кыларымды деле билбей калдым мен. Милиция кызматкерлери сүрөп эле алып чыккыла, сүрөп эле. Эч нерсеге баш бербейт бул. Эмне кылам? Менин кызым ушундай экен. Турусбек Отбекович, буну өзүңүз көз өмүрүңүзгө алып точкасын койгулачы буну. Орукчан баласын ушул апа баккан. Орукчан баласын мен баккам. Ушул апа баккан Орукчан баласын. Мен ушул кезге чейин мен жүрөм ушунун жанындачы. Бир жакта эле карап мындай кызым ыйлап неме кылса, менчелиги эч ким кылбайт мындай жакшылыкты. Мен апасынан мага ушундай мамиле кылып атканына мен аябай нааразы болуп атам да. Тиги неме Турусбек Отбекович, буну болсо өзүңүз көз өмүрүңүзгө алыңызчы. Жана чындык кайсы жерде болсо ошол жерге чечип бериңиздер да. Бул апаныкында сөзүнүн баарын уккула, тиги кызыныкында уккула, бияктан ошо адилеттүүлүгүн баарын карап берип, ошол жактан мыйзамдуу жагын чечип бериңиздер. Кийинки биз сөз көтөрөлгөндө биринчи микрофонго.